Биз турган жер Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айыл аймагынын Жаманадыр участкасы. Мындагы М1 каналынын курулушу учурда кызуу жүрүп жатат. Эгерде бул канал бүтүп калчу болсо, Каррол, Куршап жана Кызыл Октябрь айыл аймактарындагы 719 гектардан ашуун жерлер сугат суу менен камсыз болот. Бул каналды куруу үчүн өлкө башчысынын фондунан 100 миллион сом каралган. Мындагы казуу иштери ушул жылдын апрель айларында башталган. 20 күндөн бери бетондоо иштеринин биринчи этабы жүрүп жатат. Канал М1 жана М2 болуп 2 бөлүктөн турат. Курулуш иштерин Ош облустук суу чарба башкармалыгы жасоодо. Биринчи этап шагыл төшөө жумуштары 600 метрге барганбыз. Мына биринчи бетондоо жумуштары азыр 200 метрден өтүп атат. Азыр биз кылып аткан М1 Жаманадыр массивиндеги М1 каналы бул 6-800 узундугу. Анан М2 каналдын уже азыр съемка иштери жүрүп жатат. Ал жакты да улантабыз жакынкы күндөр. Менде эки бөлүнөт. Бири бул жак кетет, бири бул жак кетет да. Бул жерде Союз мезгилинде суу өтүүчү лоток болгон. Анын эсебинен төмөндө жайгашкан айылдар регин сээп, мөмө жемиштин бардык түрүн эгишчү. Бирок 1990-жылдардын аягында бетондор талкаланып, тонолуп жок болгон. Мурда бул жерде жүзүм бак, алма багыбыз барды. Шабдолу багыбыз барды. Дарбыз коондор эгилет эди. Ынтымак айылына чейин гана келип калган эди. Бул жагы ылдый жагы полный талкаланып кеткендиктен кайрадан реконструкция болуп атат. 3 айыл өкмөттүн адамдары 1100 гектар жерге чейин суга сууну пайдаланса болот да. Андан тышкары ынтымак айылга жаңы конуштар түшүп атат бизде. Ошол жашоочулар пайдаланат. 150 гектар жерден ашыкча жаңы конуш курулган бизде. Ошолор пайдаланат. Сугат суу жетишсиздигинен бул аймактагы 719 гектар жерге жалаң арпа гана айдалып калган. Канал ишке киргенден кийин Куршап, Каррол жана Кызыл Октябрь айыл аймактарындагы ушул жерлер сугат суу менен толук камсыз болот. Андыктан тургундар суунун келүүсүн чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Жайыт катарын гана пайдаланып калдык да. Эми Кудай буйрса, мына президенттин көрсөтмөсү менен, депутаттарыбыздын жардамы менен ушундай бир жакшы иштер болуп аттыр. Бул элдин маанайы өтө жакшы кабыл алып атат. Себеп мурдагы ошо гүл адырыбыз кайра гүлдөйт экен деген үмүт тилек менен ушуну күтүп атабыз. Кудай буйрса ошо үлүштүн жанынан өтөт экен эмечи. Каналы арыга өтөт экен, ошол жерден Кудай буйрса эми үлүштү гүлдөтөбүз деген ойдобуз. Ушусу болуп калса. Баарын эле элдин ою ошондой. Белгилей кетсек, мындагы курулуш иштери толугу менен 2024-жылдын сугат мезгилине бүтүрүү тапшырмасы коюлган. Ал эми каналга суу Кемпирабад суу сактагычынан насостук станция аркылуу тартылат. Сыймык Марат уулу, Арген Садиев, ЛТР, Ош облусу.